lesson. Достар, кандайсыңар? Келгиле, кийинки сабагыбызды баштайлы. Бүгүнкү өтө турган материал булар англис тилиндеги үнсүз тыбыштар. Достор, менин бир айта турган кебим бар. Англис тилинин фонетикасы өтө татаал. Муну менен эмнени айтмакчымын? Англис тилинин окуу эрежеси бир кыйла татаалдыктарды туудурат. Эгерде англис тилинин алфавитинде 26 тамга болсо, 44 тыбыш кездешет. Окуу эрежелери өтө татаалыраак. Эгерде бул тыбыштарды өздөштүргөн болсок, окуу эрежелерин биз тез үйрөнүп кете алабыз. Эмне үчүн биз тыбыштардан баштап жатабыз өзүбүздүн видео сабактарыбызды? Анткени ар бир тыбыштын артикуляциясын билүүбүз абзел. Эгерде биз ар бир тыбыштын туура айтылышын үйрөнсөк, анда произношение деп коет. Англис тилинин произношениясын так өздөштүргөндө үйрөнөбүз. Бүгүн үнсүз тыбыштар. Мынакей, мен өзүмдүн тажрыйбамда үнсүз тыбыштарды 3 категорияга бөлүп түшүндүрөмүн. Биринчи категориядагы тыбыштар булар кыргыз тилинде бар, окшош айтылышы окшош тыбыштар. Экинчи категориядагы тыбыштар булар кыргыз тилинде бар, бирок айырмаланат. Айтылуусунда айырмасы бар. Аны мен түшүндүрөм. Үчүнчү категориядагы тыбыштар булар кыргыз тилинде таптакыр жок тыбыштар. Канакей, эми баштайлы. Мына П, биринчи тыбыш П. Англис тилиндеги үнсүз тыбыштарды, достор, мындай катуу жарылуу менен айтабыз. Жел катуу чыгышы керек. Орусча айтканда оглушение болбош керек. Ар бир үнсүз тыбышты такыр мындай уккулуксуз айтпай, уккулуктуу айтыш керек. Уккулуктуу айтыш керек. Жеп албай, тарс айтышыбыз керек. Мисалы, П. Жөнөкөй П эмес, П. Б. Ф. В. Г. С. З. М. Е. Бул тыбыштар кыргыз тилинде бар. Дагы бир жолу кайталайм. П. Б. Ф. В. К. Г. С. З. М. Е. Кийинки тыбыштарыбыз кандайча айырмаланат? Т, Д, Н, Л биринчи 4 тыбышты айтканда, биз тилдин учун үстүңкү тишибиздин аркасында жайгашкан дөмпөктөргө коебуз. Т, 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 Д, Н, Л. Кыргызча Т, Д, Н, Лны айтканда, тилибиздин учу үстүңкү тишибизге кептелет. Ошонусу менен айырмаланат. Кана Т, Д, Н, Л. Кийинки тыбышыбыз бул Ш тыбышы. Тилдин ортосун таңдайга жабыштыра көтөрөбүз дагы, жел чыккыдай орун калтырабыз. Кана Ш. Ш эмес, Ш. Ш. Андан кийинки тыбышыбыз Ж. Ошондой эле тилдин ортосун таңдайга көтөрөбүз дагы, Ж тыбышын айтабыз. Ж эмес, Ж. Ж. Андан кийинки тыбышыбыз Т жана Ш тыбышыбыз бир Ч тыбышын жаратат. Ч. Мында дагы тилдин учун ошол тиштин үстүндөгү дөмпөккө тийгизебиз. Ч. Ч. Андан кийинки тыбышыбыз Ж. Ошентип көтөрөбүз, бирок Жны айтабыз. Ж. Булар кыргыз тилинде бар, бирок кыргыз тилиндеги тыбыштардын айырмалануучу тыбыштар. Дагы бир жолу кайталайм.
Т, Д, Н, Л, Ш, Ж, Ч, Дж. Жақсы. Кейінгі үшінші категориядағы тывыштар айтып кеткендегідей қырғыз тілінде жоқ, кездешпей. Орыс тілінде дағы, қырғыз тілінде дағы кездешпей тұрған үнсіз тывыштар. Ф тывышы. Ф. Бұл Ф тывышын айтуда біз телімізде екі тіштің ортасына қоябыздағы С тывышын айтабыз. С тамғасын. Мысалы, Ф. Ф. Thank you. Рахмат. Thank you. Мысалы. Thank you деп айтуға болбойды. Thank you. Андан кейінгі тывышыбыз В тывышы. Ошондой эле тилде эки тиштин ортосуна коебуздағы З тамгасын айтабыз. В. Кичине тиш дейбиз. Тилибизди такыр кырчып салбаңыздар. В. Мисалы, this. Mother. Father. Мисалы, караңыздар. Англис тилинде thin деген сөз бар, ал ичкени билдирет. А эгерде sin деп жөнүн айтып кое турган болсок, ал күнөө дегенди билдирет. Ошон үчүн ар бир тыбышты өзүнүн эрежесине тиешелүү айтышыбыз керек. В. Кийинки тыбышыбыз В. Эмне үчүн кыргыз тилинде жок? Кыргыз тилинде жок. Кыргыз тилинде В бар, туурабы? А бул В. Эриндер гана катышат. В. Жанакы күйүп жаткан чыракты үйлөп жаткан сыяктуу добуш чыгарып туруп, эриндерибизди эки жакка тартып жиберебиз. В. Жакшы. Кийинки тыбышыбыз бул Р. Өтө дирилдебейт. Кыргыз тилиндеги Р катуу дирилдейт. Англис тилинде Р. Тилдин учун таңдайга көтөрүп Р деп акырын айтып коебуз. Right, wrong. Жақсы. Андан кейінгі тывышыбыз Х. Кыргыз тилинде Х. Кичине оройраак, катуураак айтабыз, А англис тилиндеги Х баягы желдин баарын чыгарып болуп, аягындагы өпкөдөн акырында чыккан жел сыяктуу угулат. Hi. Hi эмес. Hi. Helen. Hot. Жақшы. Кейінгі тывышыбыз кыргыз тилинде кездешет, бирок орус тилинде жок. Кыргыз тилинде ң бар, Ошол ң тывышы. Мурундан чыгат ң деп кана ң. Дагы бир жолу айтылайын. Ф. В. В. Р. Х. Ң. Балдар, бүгүнкү үнсүз тывыштар силерге үйрөнүүгө жеңил болду деп ойлоймун. Эгерде жакшы өздөштүрбөй калган болсоңор, видеону улам түрүп, кайталап, кийинки сабакка чейин ар бир тывыштын айтылуусун үйрөнүп алгыла. Макулбу? Кийинки сабакта болсо мен силерге үндүү тывыштарды түшүндүрөмүн. Ошон үчүн мен каналыма жазылып, кийинки чыгарылыштарын кое берип жибербей, сабагыма кош келиңиздер. Бай! Ой, карганда караңдап, блогер болом деп, гүлдөрүмө суу куйулбай калыптыр да, Таныбай куштар,